2022 жылга республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын аткарылбагандыгы үчүн министрлер кабинети жооп бериш керектиги, атүгүл кызматтан кетиши керектиги дагы айтылууда. Биз бул боюнча депутаттардын позициясын угуп көрөлү. Албетте, ар бир жаран Кыргызстанда иштеп жаткан мыйзамды аткарбаган үчүн кандай бир жоопкерчилик бар да. Өкмөт аткаруу бийлик жыл сайын биз жогорку кеңеш бекитип беребиз аларга. Мыйзам түрүндө келерки жылга мамлекеттик бюджетти бекитип беребиз. Ушуну аткарыш керек да. Аткара албаса, жөө эле себептер болуш керек. Ошондой болгон күндө деле аткарбаган үчүн жоопкерчилик тартыш керек да. Азыркы учурда, азыркы кырдаалда жөө эле себептер барбы? Мисалы, Жеке мен депутат Масалиев көз карашыма боюнча толук негиз бар жоопко тартканга. Ал эми дагы кошумча айтсак, өкмөттүн жетекчиси Акылбек Жапаров дайым айтып атпайбы, аябай жакшы болуп атат, демек акчаны жумшай турган жер калбады, демек миллиарддаган акчаны берип атабыз деп. Ошол эле учурда жетишпестик 35 миллиард күтүүдө да. Анан булар ойлонуп 10 миллиардты азайтууга бизге сунуш берип атат да. Андай болсо, ар бир жагынан биз талап кылганыбыз туура эмес болот да. Сен эрежени бузбаган, сен мындай кылбаган, мындай болбойт деп. Ошондой мыйзам так аткарылыш керек да. Ошол эле проблема. Бюджеттин аткарылбагандыгына министрлер кабинети жооп бериши керекпи? Саламатсыздар, биринчиден министрлер кабинетинин төрагасы өзүнө план койгон. Жогорку кеңеш келип, ошол пландарын бизге көргөзүп берген. Ошол план боюнча кетип баратат да, азыркы күндөчү. Аткарылбай калганын биз көп байкай элекпиз. Көпчүлүгү аткарылып келатат. Деген кандай көпчүлүк үчүн жооп берип атасызбы, өзүңүз үчүн? Биз парламент байкай элекпиз. Мындай аткарылбай калган болсо, эгерде ушул биздин бюджет көтөрөбүз деп, көтөрүлбөй калып, айткандар болбой калса, биз айтып чыкмакпыз. Эмне үчүн айткан сөзүңүздү аткарбадыңыз? Эмне үчүн көтөрөм деп көтөрө албадыңыз деп. Мындайга айтканда 250%га бюджеттик термин менен айтканда 250%га көтөрүлдү да биздин бюджет. Бажы төлөмдөрү пландалгандай толукталган жок деп атышпайбы? Эми бажы бөлүмү Бажы бөлүмү боюнча себептери бар экен, ал боюнча түшүндүрүп берди. Өзүңөр билесиңер, мына Россиядан көптөгөн нерселер бизге келет. Ошо Украинага салыштыруу, Россия менен Украина ортосундагы чатактан улам ушундай нерселер келип чыгып атат деп бизге түшүндүрүп беришти. Бирок башка тармактардан толук аткарылып, ашыгы менен аткарылып келди. 250%га биздин бюджет көтөрүлдү. Демек, алардын бир жылдык иши канааттандырарлык. Мен өзүм жеке оюм ошондой. Бюджеттин аткарылбагандыгы үчүн албетте жооп берилиш керек да. Бизде жоопсуз калган үчүн көп нерсе туура эмес болуп калып атат. Бизде мыйзам чыгаруу эле эмес, көзөмөлдөөчү дагы функциябыз бар. Ошонун негизинде биз ошол көзөмөлгө алууну дагы күчөтүшүбүз керек. Муну ар бир депутат түшүнүш керек. Жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Сөзсүз аткарылбаган үчүн ар бир нерсеге жооп берилиши керек, антпесе болбойт. Негизи бизде мындайда, жогорку кеңеш аны жалпы чечимди чыгарат. Бюджетти кабыл албаса отчетту. Анда өкмөт Кабмин өзү анын жоопкерчилиги президент карайт. Эми ушундай жазылган, бирок чечим жогорку кеңештен болуш керек. Мыйзамды эске албаганда жеке сиздин пикириңиз кандай болмок? Азыркы кырдаалды карап көргөндө. Эми ачык эле айтсак, мен дагы бизде тарыхый биринчи жолу ушундай дефицит болуп атат, мына 22-чи жылдыкы. Бирок ошол эле кезде мен ошону дагы айткам, бизде Баткендеги ошол тажик мамлекети агрессия кылып бизге, ошондон 16 миллиард биз восстановление жана оборонага кетирдик да. Бул куралдарды алуу чындыгында өтө кымбат болчу булар. Анан бизде Бажы комитетине чоң план коюлган. Алар айтып атышат, мына ошо Россия Украина менен согуш үчүн бизге бир топ товарлар келбей калды, мындай Россияда товарлар алынбай калды, ошондуктан биз бажы төлөмдөрдү аз түшүрдүк деп ушуну айтып атышат. Давайте дагы бир нерсени айта кетсем, 222 миллиард сомду өкмөт ушул жылга чейин чогуткан жок. Ушул жылда чогутту. Бул дагы көрсөткүч жакшы. Ошол эле кезде приоритеттүү эмес расходдор болгон да. Бул кайсы? Ошол эле мисалы президенттик имаратты куруу.
бул менимче өтө туура эмес. Ошол эле мындай машиналар алуу бир топ мындай приоритеттүү эмес расходдор болгондо ошону биз айтып атабыз. Дастан мырза, бюджеттин аткарылбагандыгы үчүн министрлер кабинети жооп бериши керекпи? Бюджеттин аткарылбаганы боюнча бул мыйзамда каралганда жогорку кеңеш өзү канааттандырылган эмес деп табып чыкса, анда президентке сунуштама берет. Анан президент өзү чечимин кабыл алат. Министрлер кабинетинин отставкасын кетирүү же калтыруу боюнча ал президенттин колунда калат да. Ошо негизинде эгерде жогорку кеңеш ушу отчеттон кийин чечим кабыл алат, ошондо канааттандырылган эмес деп тааныса, ошо отчеттун анда сунушту президент көрөт, анан президент өзү чечет да. Мыйзамда ошондой каралган. Эми жооп бергенде эмне бир эле жолу бар да, бул ошол аткарылбаган үчүн отставкага кетиш керек да. Мурда күнү ошол жерде ачык парламенттик улуу болду бюджеттин аткарылышы боюнча. Бу жерде 2022 жылдын өзгөртүп атат жана бюджеттин эмесин. 2023-24-25 жылдын бюджеттин аткарышын божомол боюнча биз Акыл Бөксөнбековдун докладын уктук. Ал жерде бул жерде негизги ушу бюджетти толтуруу, бул салык кызматы, бажы кызматтары ошончо кече сөздөр болду. Азыр 24 миллиард бюджеттин тартыштыгы да, дефицит бюджета деп коет да. Анан бул 90 бажы кызматына 98 миллиард берип койсо, ошо 24 миллиард выпадение деп коет, аткарылбаган. Анан кече өз дагы айттык, бул жерде көпчүлүгү Кытайдан бияк келген импорттун көлөмүнүн азайышы. Андан тышкары бул Кытайда жана пандемия деп коет го, коронавирус. Эгерде бир провинцияда ушундай оору болуп калса, аны сөзсүз жабылат провинция. Анан ошол жактан жанагы кескин азайышы болуп атат, бирок ал жерден зеркальный статистика деп коет. Бирок Казакстан, Кыргызстанда ошондо дагы мындай кичине айырмачылыктар болуп атат. Ошол жерде дагы кошумча каражаттан чогулушканга мүмкүнчүлүк бар деп атат да. Ошондо бажы кызматы дагы өзүнүн мындай кандай себептердин негизинде ошо планга чыкпай калган деп атпайбы. Былтыркыга 2021 жылга карата 22 жылда сөз түрдө айтыш боюнча 26 миллиард көп чогулду деп атат да. Мен айтып атам, 200дөн ашык, 300дөн ашык пайыздагы пландын аткарылышы мындай айтканда көп деп ойлойм да. Биздин атайын өзүбүздүн мыйзамдарга ылайык жана конституцияга ылайык биз өкмөттүн бюджеттин аткарылышы боюнча отчетун алабыз. Отчеттун негизинде биз баа бере алабыз. Эгерде мурда конституцияда бир жумуштан кетирүү маселесин козгой алсак, мындайча айтканда бюджеттин кабыл албай эле койсок, анда алар автоматтык түрдө жумуштан кетчү. Бүгүнкү күнү биз аны сунуш бере алабыз. Биз президентке сунуштайбыз. Эгерде бюджеттин толугу менен биз башында аткарылган коюлган максаттарга жетпесе, анда биз андай талапты кое алабыз. Бүгүнкү күнү комитеттерден өттү, эртең жыйынга коюлуп атат. Эртең жыйындан кийин биз сөз түрдө өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарабыз деп ойлойм. Мындайда ар бир план жөн коюлбайт. Эгерде 98 миллиард топтойсуң деп налогко коюлдубу, демек ал аны аткарыш керек. Кандай болбосун, ал өзүнүн жумушу да. Бүгүнкү күнү айтылып аткан эки себеп бул эми Баткен бир жагынан, экинчи жагынан биздин жанагы Баткенде өтмөдөгү Россиядагы болуп аткан согуш себеп менен Кытайды айтып атса, бул эми Кытай ансыз деле келип жүргөн ал маселе да. Эми Россия мүмкүн болушу мүмкүн, бирок Россиядан түшпөй калган көлөм туура түшүш керек, 16 миллиард түшүш керек эле. Бул мындай да, растаможка болгондон кийин ошол жерден атайын ЕСтин кете турган, Россияга кете турган акча да болчу. Ошол проценттик соотношение бөлүнөт, ЕСтин алкагындагы мамлекеттерге бөлүнүп келет. Бизге пайызы менен бөлүнгөндө 16 миллиарддын тегерегине келиш керек эле, бүгүнкү күнү 4 миллиард жетпей калыптыр. Буну түшүнсө болот, макул. Бул жанагы ЕСтин алкагында, согуштун алкагында жалпы бизге түшпөй калган сумма бул ошол 4 миллиард. Калган акчалар бул башка булактардан, башка жактан түшө турган булактар болчу. Ошондуктан буларга сөзсүз түрдө жооп бериш керек деп ойлойм. Жооп берет, анткени ансыз болбойт да. Анда планга макул болбош керек эле. Башында айтыш керек эле, мен буну кыла албайм деп айтыш керек эле. Россияны түшүнүп койсок, бул жагын түшүнө албайт азыр. Ошондуктан биз баа беребиз. Мындайда жылдын башында бюджет кабыл алынат.
эгер бюджет аткарылбаса 6 айлыктын жыйынтыгы менен бюджеттин өзгөрүүсүн алып келиш керек биздин жогорку кеңешке, комитетке, бюджет комитетке. Эгер ошол депутаттар колдоп бере турган болсо, бул мыйзамдуу эле болот, эгер өзгөртүүсүнү. Эгер былтыркы жанакы кабыл алынган бюджетти эгер аткарбаган болсо, анда сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Фархат мырза, бюджеттин аткарылбагандыгы үчүн министрлер кабинети жооп бериши керекпи? Ооба, обязательно жооп бериш керек. Себеби ошого карап биз эмне кылып атабыз, умтулуп атабыз. Эми мындай да, азыр кичине дефициттер болуп атат го. Мен сунуш киргиздим. Азыркы дефициттен коркпой, инфраструктурага болсо коркпой алыш керек. Себеби наценка файыз алынып атканда 1-2% да. А эмнеде инфляция. Если бүгүн $1 миллион каражат кылбасак, кийин 5 миллионго түшүп атат да. Инфляция пожирает больше. Ошого бүгүн коркпостон инфраструктурага керектүү нерселерге каражат кылыш керек. Мына кече темир жолу 1 миллиарддан ашык акчасы бар экен. Ошолор 12 миллион эмне кылып атат, алып атат. 12 жылгачы. Биз колдодук, себеби инфраструктураны кылып, жылына ай сайын өзүнүн тапкан эрежети менен кылса болот. Ошого мен даже сунуш киргизип атам мэрияларга дагычы. Өзүнүн развитие акчасыны жетпейт да бардыгын кылган. Чоң акчаларды алып туруп, ошо жерлерди кылып туруп, ошо развитиеден акчасынан бериш керек. Себеби бүгүн кылбаса, келечек муну кылат, но она будет 2-3 раза дороже. Ошол маселе үчүн анча-мынча дефициттен азыр коркпой акчаны алыш керек деген сунушта жүрөм мен дагычы. План так аткарылбай калгандыгы үчүн себептер барбы? Азыркы кырдаалда карап чыктыңызбы? Налоговый аткарып атат, таможняда 22 миллиард аткарбай атат да. Ошого мен да эртең палатада суроо болуп атат. Например, определенный бүгүнкү күнгө көп акча бергендерди азайтырып көрсөтүп атат. А бере албаган, чыгара албаганда дагы көп эмне кылып атат. Например, 60 миллиард болса азыркы эмне таможняны. Кийинки 23-ке 94 сурап атат. Өзү аткара албай аткан болсо, почему 94? А аткаргандардын кичине ошого менде суроом бар, эртең палатада Кудай буйрса ошону Акылбек Усунбековичке суроо беребиз да. Бул Акылбек Жапаровдун кемчилиги же башка себептер барбы, жүйөлүү себептер? Эми коллегалар айтып кетти. Мен бул боюнча азыр таможня боюнча сурообуз бар да, эмнеге аткара албаганынчы. Жеке өзүңүздүн эртеңки жыйынды эске албаганда азыр бере турган сурооңуз бар да, кандай болмок? Эми азыр буларда сразу башталып атат. Азыр көрдүңүз, Украина, Россия маселе боюнча. Аткарылбагандан кийин сөзсүз ойлойм бир чара көрүш керек. Министр кабинеттери жооп бериш керек, конечно. Алар берген көзөмөл боюнча, алар берген данныйлар боюнча биз просто министр кабинетке ишенип, алардын планда да. Алардын планда коюп койсо, ана алар өзүлөр жооп бериш керек, моюнга алыш керек да. Бул негизи туура чечим болот деп ойлойм да. Эмне себептен бүгүн күнгө эгер бюджет аткарылбаса, анан ким жооп берет? 2022 жылга республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын аткарылбагандыгы үчүн министрлер кабинети жооп бериши керекпи? Мына ушул суроо менен биз эл өкүлдөрүнө кайрылып көрдүк. Сиздер болсо соол тайм берүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин бар болуңуздар.